Жыйырма 5 майда Кыргызстандын бардык аймагында акыркы коңгуроо аземи өттү. Талас областындагы, анын ичинде Бакай Ата районунун Ак Дөбө айылында жайгашкан Акчал уулу Дүйшөн атындагы орто мектебинде да мына ушундай жакшы жөрөлгө болуп өттү. Акчал уулу Дүйшөн атындагы 2017-жылкы, 2018-жылкы окуучулары жылда мектепти аяктап жаткан окуучулар салт кылып алган. Автоунааларды айдаткан учурлар кездешип келген. Мына ушул салтты жоюу максатында Кыргызстанда биринчи жолу демилге көтөрүп, автоунааларды айдатуудан баш тартып, быйылкы бүтүрүүчүлөр чогулушуп, жакшы уюшкандыкта Манастын күмбөзүнө зыяратка, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун музейине жана кыргыз элинин баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин музейине барышмай болду. Мындан сырткары майрамга жана ызы-чууга кеткен акчаларды кайрымдуулук иштерге жумшайлы дешип, бүтүрүүчүлөр бир добуштан колдоп беришкенин биздин каналга мектеп директору Мизраил Тоңдубаев айтып берди. жылдын бүтүрүүчүлөрү ошол биздин бүтүрүүчүлөр Талас областында эмес, ушул республика боюнча алгачкылардан болуп, жакшы бүтүрүүчүлөрдүн жалпы бүтүрүүчүлөргө ошо кайрылуу жазып атат. Ал биздин бүтүрүүчүлөр жылдагыдай болуп традицияга айланып калган. Машиналарды кортеж кылып, көчөлөргө ызы-чуу кылып, ыңгайсыздык жаратуунун ордуна жашнакай чогулуп уюшкандыкта Манас атабыздын күмбөзүнө жана быйылкы улуу жазуучубуз элибиздин сыймы болгон Чыңгыз атабыздын 90 жылдын урматына Айтматов үй музейине барып туруп ошол жака зиярат болуп, андан башка ошол майрамга жана башка ызы-чууларга кеткен акчаларды кайрымдуулук иштерине жумшайт деп өздөрү бир добуштан сөз беришип, убадаларда туруп, жалпы республиканын бүтүрүүчүлөрүнө кайрылуу жазып атат. Ушу бизди колдойт деп терең ишеничтебиз. Ал эми мына ушул мектептин В классынын быйылкы бүтүрүүчүсү Алтын кыз Төрөбекова келечекте тил үйрөнүп, алдыдагы ой максаттарына жетип, кыргыз эли үчүн жакшы кызмат кылсам деген тилекте. Жана дагы окуткан мугалимдерге өзүнүн ыраазычылыгын айтып өттү. Быйылкы бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалаймын. Экзамендерин жакшы тапшырыш алсын, жакшы университеттерге өтүп, ошо ийгилик баарына. Профессиямды международный отношенияны тандайын деп атамын. Же ал болбой калса лингвист боломун. То есть языктарды изучать этемин, тилдерди. Бизге сабак берген эже агайларга терең ыраазычымын, ийгилик каалаймын. Дагы көп окуучуларды окута беришсин. Birinci A klasının birinci B klası en aldığın okuyucuları. 25 майда өлкөбүздүн бардык аймактарында акыркы коңгуроо салтанаты өткөрүлүүдө. Талас облусунда 112 орто билим берүүчү мектеп бар. Ал эми жалпы облусубузда 11 классты 2289 бүтүрүүчү аяктап жатат. Анын ичинен шаарыбыздагы номер 9 Жолчубек уулу Урмат атындагы орто мектепти аяктап жаткан Атагүл кызы Нагима мектептин сыймыктуу бүтүрүүчүсү. А тамгасын тааныткан мугалимдери жана 9 жыл окуган билим жайы менен коштошуу ал үчүн оңой эместигин айтат. Мен мектепти бүтүрүп келатканда бир чети ыйлагым да келип атат, кубангым да келип атат. Ыйлаганда деген мектепти сагынасың, кийин башка чоң окуу жайга барганда кубанганда болсо бир өзүнчө бир жекече бир адам болосуң, паспорт аласың дегендей, чоң окуу жайга тапшырасың дегендей. А мен мыкты окуучуну алганымдын себеби бул жерде мен эки жолу олимпиадага баргам, биология сабагынан. Биринчисинде 2-орунду алгам, экинчиси 10 класста, 9 класс болуп 10 классына барганда 3-орунду алгам. Андан кийин мектептерде жандай класстарга, жандай акыл таймаштарга активдүү катышкам, конкурстарга катышып келем. Ошондой эле 49 бүтүрүүчүнү уядан учуруп жаткан бул мектепке облусубуздун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Азият Жарканалиева да катышып, өзүнүн куттуктоо сөзүн сүйлөп, мектептеги алдыңкы мугалим окуучуларга өз колу менен грамоталарды тапшырды. Аталган мектептин мугалимдери бүгүнкү акыркы коңгуроо аземине мыкты даярданган. Бир топ жылдан бери директорлук кызматты аркалап келе жаткан Дамира Орозалиева мектептин алдыңкы окуучуларды чыгарууга болгон күч аракетин жумшап, билим сапатын жогорулатууга аракет кылып жатканын айтып өттү.
11-9 орто мектебине ийгиликтерин алып кете турган болсоң, биз көп ийгиликтерди жаратабыз. 11 класстар болгондо да ортодон жакшы билим сапатты бердик. Ошондой эле алдыңкы окуучуларыбыз олимпиадаларда байгелүү орундарды алып атты. Ошону менен бирдикте мектеп арасындагы Талас шаардык билим берүү, азыр болсо Талас райондук шаардык билим берүү тармагынан келген ар бир мероприятияларга активдүү катышып, байгелүү орундарга биз татыктуу болобуз. Мектебибиз чакан, өзүңүздөр билген 463, азыр 453 окуучу окушат. Мектептин ичинде ар кандай конкурстар болот. Биз эң негизгиси билим сапатты колго алып атабыз. Анткени биздин мектепте ушул билим окуу тарбия иштери боюнча билим сапатты көтөрүүдө акыл орто таймаш интеллектуал конкурсту бат-баттан өткөрүп турабыз. Анткени ушул билим сапатты көтөрүүдө одаренный балдар деле андан ары алып кетебиз деп кээинки мугалимдер сүйлөйт. Бирок биз баардык окуучуларды баягы билим сапаты кандай экен деп өзүбүздүн мектеп арасында ар бир предметтер уже билим сапатын көтөрүшүн ушул акыл орду акыл таймашты бат-баттан өткөрүп турабыз да. Жалпы бүтүрүүчүлөр үчүн эң маанилүүсү алдыда. Анткени 2-июндан баштап мамлекеттик сынактар башталат. Ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгындагы чыдамсыздык менен күтүүдө. Себеби жогорку окуу жайларына өтүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Андан тышкары Билим берүү министрлигинин облустук өкүлчүлүктүн буйруктарында белгилүү болгондой, адатка айланган быйылкы акыркы коңгуроо аземин жана бүтүрүү кечелерин ресторан кафелерде өткөрүүгө катуу тыюу салынган. Себеби балдардын жашоосу жана коопсуздугу эң маанилүү. Ошого байланыштуу аталган мектепте дагы милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Быйылкы жылы облусубузда 2000ден ашуун бүтүрүүчү мектеп уясы менен коштошууда. Алардын ар бири мамлекетке кереги тийген мыкты эр азаматтардан болушуна тилегибиз чоң. Астра Кузерова, Талант Калилов, 3 канал.